парламенттин имараты. Көкүрөгүңүз Кыргызстан деңсе атабы. Советтик солдаттар жеңиш желегин ийишпейди беле. Туура эле кылдым деп ойлойсузбу? Текебай көкмө болуп калганго Сыртынан шулап кетип атпайсызбы? жаман жагын дагы унутпай, жасалмадабай. Жалаңаш чындыгы менен кала турган болсоң, ал кандай болот эле? Пофиг да. Аялдарды колдоп, алдыга сүрөп, Андай эмес, мындай болуш керек. Мына 50 жыл өтөт, көрөсүңөр. муфтийди чакырды деп уктуп, Бул искусство. бетиңиз чымырап, деген өкүнгөн жерлериңиз барбы? Акыркы кездерде эстей албай калдым. Ким эле, каерде эле. Жашыруун көмүскөдө калган нерселер айтылат беле, эмнелер айтылат Мен беле? немистерге да айтып калса, силерде жакшы депчи. Көзүм өткөндөн кийин чыгарасың деп болмос да. Жаныңда жүргөндөрдүн, чогуу иштешип аткандардын жарымы сага душман. Кыргыз кыздары немистерге күйгө тийип, итальянецтерге күйгө тийип. Достор, азыркы тапта куруу иштери жүрүп жатат. Жакында эле үйдүн бетондору коюлду. Эртең менен эрте турганда мен дайыма ушул кайнап жаткан иштин үндөрү менен ойгоном, анткени жакын жашайм. Анан терезени баш багып караганда, кофе ичип атканда үйдүн салынып атканы, иш кайнап атканын баамдап көрүп, ичимен жыргап калам. Үйгө буюрса дагы жакындадык, дагы бир кадам жакындадык деген сезимдер менен ойгоном. Сиз дагы кыялдарыңызды мен сыяктуу орундата аласыз. Дастан Ситиден келип, үй алып, мага кошуна болуңуз, сизди күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Азыркы тапта мен Берлиндемин, Германияда. Бүгүн болсо бул жакка келгенибиздин себеби бар. Сиздер суранган, сиздер күткөн ушул Кыргыз Республикасынын Германиядагы атайы жана ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Черкешевич менен жолугуп, жана Берлинди кыдырып, чогуу жакшы кептерден козгосокпу дедик элек. Буюрса, мына ошол ишке ашканы турат. Саламатсызбы агам? Жакшы турасызбы? Саламатсыз, жакшы, кош келиңиз. Жолугушууну бир кызыктуу жерде белгилептирбиз. Бул жак эмне болгон жер? Кап келдиңиз? Бул имарат парламенттин имараты, эски имараты, Бундестаг деп коет. Илгери биз Рейхстаг деген тарыхтан окуп, фильмден көрүп жүргөн имарат ушул. 90-жылдардан кийин эки Германия бириккенден кийин курулган парламент имараттары, бул парламенттин имараты. Бул жерде бир 10дон ашык парламенттин имараты бар. Бул парламенттин библиотекасы. Дүйнөдөгү эң чоң библиотекалардын бири. Мына бул жерде туристтер, Германиянын региондорунан келген мектеп окуучулары парламент имаратына кирип, подвалдан баштап үстүндөгү куполуна чейин чыгып көрүп кетишет. Немистер өзүнүн ушул тарыхына абдан көңүл буруп мамиле кылышат. Мага немистердин жаккан сапаттарынын бири, билбейм, немистер илгери ушундай болдубу же кийинки кезде ушундай болуп калдыбы? Булар өзүнүн тарыхын таанбайт, чанбайт, андан сабак алганга аракет кылар. Жакшы жактарын эле эмес, тарыхынын жаман жактарын дагы унутпай айта жүрөт. Биз жаманыбызды жаап, жакшыбызды ашырабыз деп айтабыз го. Булар жаман жактарын дагы мен көрөбүз. Ошол тиги эстелик кылып, кемчилдик жактарын дагы көргөзүп койгон. Ошон үчүн булардын мамлекеттик туусу эки түстөн, 3 түстөн турат. Кара, бул өткөндөгү каталыктар, оор замандар жөнүндө эстен чыкпасын дегени. Кызыл бул күрөш, социалдык адилеттүүлүккө умтулуу. Сары алтын түс. Бул эркиндик, бакуат жашоо. Агай, өткөндөгү маегибизде, ал шайлоонун алдында болду эле, мурунку маегибиз. Андагы Черкешевичтин энергиясы менен азыркы
Өмүрбек мырзанын энергиясы эки башкага сезилип атат. Азыр мага мындай жай баракат, жан дүйнөңөр жай алгандай сезим келип атат. Анда бир аз мындай көбүрөөк кыйналып тургандай оор энергияны сезгем. Азыр жеңил. Жашооңуз мындай азыркы турмушуңузга, Германияга сүңгүдүңүзбү, көндүңүзбү? Эми өзүңүз айткандай, ал кезде шайлоонун алдында жолукканбыз. Шайлоонун өзүнө ылайык машакаты болот, жүгү болот. Сиз менен жолугушуу мен үчүн шайлоо компаниясынын бир элементи болгонда, чынын айтсам. Ал эми азыр андай шашылыш күйүп турган иш чара жок. Мен 2 жылдан ашык иштеп атам. Иш пландар алдан ала түзүлүп, жылдын аягына чейин такталган. Өз ыраты менен кетип атат. Германияда бардыгын алдын ала 1 жыл мурун кийинкиге тактап коюу, анан ошол иш менен барат экен. Бизде чалды койду бир аз мүнөз бар. Азыр жасай коём дегенчи. Иреттүүлүк жакшы экен же спонтанно жасаган жакшы экенби? Немистерге да айтып калса, силерде жакшы депчи. Бизде атактуу немис бюрократиясы деп коет. Бул жакта иш дароо бүтпөйт. Тааныш жасала албайсың, статусуңду да пайдалана албайсың, иш шашылбай бүтөт. Бирок сөзсүз бүтөт. Оорусаң дагы биринчи эле барганда бизде дары дайындап, аптекадан барып алып дарылана баштайсың го. Бул жерден 2-3 жолу бармайынча мындай дары жазып бербейт. Организм өзү күрөшсүн, анан болбосо анан кийин биз жардам беребиз дейт. Биз билебиз да тиги врачка барбай туруп өзүбүз көзүбүз доктор болуп, аны ичиш керек, муну ичиш керек деп аптекага чаптырып алып барып ичебиз. Бул жакта баары тартипке салынган. Аптекадагы көп дарыларды рецепт жок. Бул жакта бербейт. Мен айтайын дегеним, бюрократия абдан өнүккөн. Германияда кагаз сүйлөйт. Азыр бир жаш бала менен жолуктум го. Мен документ алып алсам ишке орношобум. Документиң жок. Бул жерде дарактарды кырккан, булардын зеленхоздун иштеген жумушчулары бар. Ага да кире албайсың, уборка кылган, мусор алып чыккан жерге да кирип иштей албайсың. Бардык жерде документ керек. Сен иштеп, окуду, тажрыйбасы бар, ишти билет деген документ керек. Германия бул бюрократиялык. Советтер Союзун элестеткен мамлекет. Бул жакта жана кагаз сүйлөйт деген же рекомендация сунуш менен ишке алган жер мына ушул Германия. Анан албетте, ошон үчүн немистер силерде жакшы дейт. Чалды койду кылып эле бир паста мындай телефон менен чече коесуңар дейт. Анткени мен Германияга кетип аткан ишкерлер, саясатчылар менен кетип аткандан зорнак кылып тааныштыкка салып, министрлерди же башка ишкер адамдарды кабыл алып койчу, кетип атат эле, көңүл буруп койчу деп айтсаң бир паста болот. Алар таң калат да, силерде кандай жакшы, баары чагылгандай тез бүтөт дейт. Бир жакшы жагы да бар немистин тартиптерин. Буларга жакпаган жагы дагы бар. Бюрократия абдан чоң. Көп иштерди алдан ала макулдашың керек. Биз бюрократия көп деп аябай ыйлайбыз да Кыргызстандачы. Көбүрүсү чыныгы бюрократия көп экен да. Анан 2 жылдан бери Германияда жүрөсүз да, баягы жан дүйнө көнөт бекен же баары бир мындай көкүрөгүңүз Кыргызстанды эңсеп атабы? Илгери балким чет жакта жашаган кыйын болсо керек. Мен азыр мигранттар менен да көп жолугам. Канчалык адам чет жакка чыккан сайын мекенден алыстабай, тескерисинче жакын болот экен. Туугандардан да алыстабай, тескерисинче аларды көбүрөөк ойлоп, көбүрөөк телефон менен сүйлөшөт. Бүгүн эми телефондон сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бар. Видео звонок менен. Үйдө тургандай эле болосуң. Бул бирок баары бир түз жолугушканга жетпейт. Мен Кыргызстанга жакында барып 10 күндө жүрүп келдим. 10 күндүн ичинде биротоло ошол атмосферага сиңип, Кыргызстандан кетким
келбей калат. Келип Рейхстагта аталганда, Аха. билесиң, ошондо жанагы советтик солдаттар жеңиш желегин илишпеди беле? Арт жагы ушул жак, фасад жагы эмес. Ошол жерлерден мындай илишкен экен. Бул болсо парламенттин кийин курулган зданиясы бетон менен айнек, көрдүңбү? Бул библиотека. Дүйнөдөгү эң чоң парламенттик библиотекалардан бири. Эми тугус өзгөрүлгөндө бир аз ар кандай ойлор айтылды, бирок өнүккөн өлкөлөрдө агай жалаңтуулар уламдан өзгөрүлүп, толуктоолор кирип отуруптур. Бул нормалдуу эле көрүнүш деп айтсак болотпу же өзгөрүлбөш керекпи? Ар кандай себеп менен өзгөрүлөт да. Мисалы Америкада жана жылдыздары кошулуп отурган, анткени штаттары көбөйгөн, мурун 13 болсо кийин 50ге чейин жетти да. Ар жаңы эме кошулганда бирден тиги кошулат. Анан жанагындай эпохалдык тарыхый окуялар болуп өзгөргөн учурда өзгөрөт. Мен айттым го, немистерде мурун кызыл сары болсо кийин карасы кошулган. Агай, биздин парламенттин китепканасы барбы? Бар беле? Эми Конгресстин библиотекасы, Бундестагтын библиотекасы, булар эң чоң библиотекалар да. Мен кыска убакытка парламенттин төрагасы болгом жогорку кеңештин. Ошондо Чернышевский атындагы библиотеканы парламенттик библиотека кылсакпы деген ой кеткен. Ал азыр улуттук библиотеканын бир бөлүгү. Ошол жерде парламенттин библиотекасы болсо, классикалык потолоктору бийик, залдарда парламенттик угуулар болсо, коомдук иш-чаралар болсо, анан ошол жерден тиги студенттер келип, мектеп окуучулары келип, парламентаризм жөнүндө гана эмес, ошол мамлекет, укук жөнүндө китептерди таап окуй алса деп ойлогон. Булардын баары эле бирок тилекке каршы кыска убакытта болуп, ал идея боюнча калып калды. Азыр эми парламентте кичинекей 2 комнат библиотекабыз бар. Анан заман өзгөрүп, баары цифрлык форматта өткөндөн кийин анын кереги жоктой болуп калды. Бирок библиотека деген бул китептердин жыйналган склад эле болбош керек да. Ал жерде жанагындай иш-чаралар өтүп туруш керек. Ал жерге мындай жаштар келиш керек. Мектеп окуучулар, студенттер келиш керек. Ал жерде тарых музейге окшогон эле бир жер болуш керек да. Анан жанагы парламенттик угуулар болсо, тегерек столдор болсо, анан библиотеканын бак ажары ачылат. Мына бул парламент менен көпүрө, 2 көпүрө. Алдындагылардан депутаттар өтүп кирип чыгып турат, үстүнөн элдер өтүп кире алат да. Атайын карапайым элдерге бул жака да экскурсияга киришет. Анан библиотеканы да кирип көрүп. Агай, биздикине аябай кириш кыйын го. Кайра жемеден өтөсүң. Абиякта болсо кадимкидей кыдырып, ичи көрүп. Ооба, бирок мисалы мен сизди Бундестагтын чатырына, куполуна чыгарып Берлинди көргөзөйүн дейм, бирок кире албайбыз. Бир жума мурун жазылып, бул жерде мындай кезекке туруш керек. Жөн эле кирип кетиш кыйын. Кээде туристтер көбөйгөндө 2 жума мурун жазылышка туура келип калат. Ошон үчүн келип көрөм деген адамдар алдан ала жазып коюш керек. Анан мындай өмүр бою оппозицияда жүргөн киши азыр мындай тынчып калса, күрөшкөн кишиси жок, дайыма бирөө менен күрөшүп, салгылашып жүрүпкөн, калган жоокер, баягы согушу жок, майданы жок калып калса кандай болот экен? Ал кайра жүрөгүңүздү тынчыттыбы же ошол нерсеге көнүп калат экенсизби? Биринчиден бул жерде да күрөшүп турган иштер көп. Местный бюрократия, немистин бюрократиясы менен да күрөшөсүң. Бара бергенден көрө бара бер деген биздин формула бул жерде иштерин көрдүм. Кайра бара берсең, очуртты өзгөртүп коет дегендей бар бюрократияны жексе болот да.
биздин ишкерлер, биздин министрликтер менен иштешке туура келет. Ал жерде дагы өзүнүн проблемасы бар. То есть күрөш, мээнет бардык жерде бар. Болгону бул иш чаралар көпчүлүккө кызыксыз, ошондуктан да ачык айтылып элге тарабайт. Албетте, публикалык саясатчы бул блогерлерде эле бул лайкомания дегендей элдин колдоосуна, элдин аплодисментине мындай муктаж. Ошон үчүн депутаттар, публикалык саясатчылар алардын ар бир айткан сөзү, баскан турганы элдин көңүлүнүн борборунда. Ал эми башка ишке эле өтсө, ошол адамдардын кылган иши мындай көмүскөгө өтүп кетет. Бул иштин мүнөзүнөн көз каранды экен. Депутаттыкта сүйлөө, көркөм сүйлөө гана бааланат дегендей болуп атат. Ушундайбы? Ишке келгенде иш жок. Эми азыр көп нерсени социалдык тармактар өзгөртүп жиберди да. Адамдар көп ушуга ылайыкташып калды. Ушул жерден колдоо күтсө, ушул жерден көп адамдар көрсө, ошондой болобуз деп бири-биринен атаандашып, мындай жөнөкөй формалуу тайыз Форманы тандатып. тайыз жөнөкөй мындай жөнөкөй элге өтө турган, шар кете турган формаларды тандап калды да. Эми ал бул бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгү. Анын кесепетинен бүткүл дүйнө жабыр тартып атат. Дүйнөлүк Германияда деле жабыр тартып атат. Эми ошого биз көнүшүбүз керек. Ошол кыйынчылык проблема деп коён, ошону жеңе турган жүрүм турумдун, ой жүгүртүүнүн жаңы ыкмаларын, формаларын табышыбыз керек. Эл менен баарлашууну. Илгери информацияга монополия бар эле. Мамлекеттин эле монополиясы эмес, редакторлордун 5-6 өлкөдө гезит бар эле. Ошол гезиттин редакторлорунун өзүнүн көз карашы калыптанган, эмне жаман, эмне жакшы деген түшүнүгү бар. Анан кой менин гезитим деңгээли мындай болуш керек деп майда чүйдө нерселерди коюп чыгарып, мындай өзү редактордук саясатын жүргүзөт эле да. Мына монополия ошол. Көп адамдар аны окуйт эле. Үйдө отуруп сүйлөшкөн сөз элге тарабайт эле. А бүгүн үйдө отуруп, өзүң жалгыз отуруп сүйлөп койсоң деле, эгер жагып кетсе, ал тарап кетип атпайбы? Профессордун сөзүн өмүр бою даярданып иштеп жүргөн ишкердин пикири бир тыйын болуп калып эле, жөн эле иши жок эле үйдө турган бирөөнүн хокмасы баарын басып кетип атат да. Сен пландаштырып, эл үчүн деп жасай турган ишиң жөн эле четкенде сүрүлүп калып атат да. Тамашанын урмандыгы болупчу. Ушундай кырдаал жаралды. Монополия жок. Ар бир адам тоонун башында олтурса да, шаарда жумуш жок олтурса деле, ал көңүлдүн борборун алганга мүмкүндүгү бар. Жаш балдар деле жылдыз болуп атышат. Эл ары болуп, бери болуп атат. 10-жылы Конституция кабыл алып атканда биз жалган маалымат тараткандыгы үчүн адам кылмыш жообуна тартылбасын деген жобо киргизгенбиз да. Анан ошондо мага көбү суроо берген. Кандай? Ан жалган айтып жала жапса боло береби? Дегенде ошондо мен бир сөздү айткам да. Мен адамдар көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенбей калган замандын келишин эңсейт элем деп. Адам көргөн көзүнө, уккан кулагына эмес, өзүнүн аң сезимине, акылына ишениш керек. Маалыматтарды салыштырып көрүп, кайсынысы фейк, кайсынысы чын, кайсынысы салмактуу, кайсынысы жеңил-желпи, ошону айырмалай билгенди үйрөнүшүбүз. Эч кандай приложение башка эмес, ар бир адамдын башында ушундай болуш керек. Бүгүн ким тиги фейк экенин, кимдер акчага иштеп атканын жөн эле мындай адамдар карап билип калышты. Мына ушундай иммунитет адамдарда, мен ойлойм, жакында пайда болот. Ковидти деле жеңбедикпи? Муну да Кудай буйруса, мындай адамдар жеңип калат. Бүгүн искусственный интеллект
кепиңди деле жасап коюп атат, сөзүңдү деле жасап коюп атат. Анан аны чын жалган деп отурбай эле мындай адамдар мындай бул туура эмес деп талдаганга үйрөнүш керек. Германияда 1 айдан бери жүрөм агай. Бияка келгени мындай көбүрөөк өзүм менен өзүм калдым. Жан дүйнөмдө күрөшүү жүрдү. Ар кандай нерселеримди талдадым. Ушу тынчтыкта өзүңүздү өзүңүз талдап, артка кылчайып, кандай жолду бастым, эмне кылдым, кандай иштерди жасадым, ал салмагы канчалык деңгээлде, катачылыктар, балким ошол моюнга алуу, ошо катачылыктар, беттешүү жаралар менен ушундай нерселер болуп өттү агай 2 жылдын ичинде. Албетте, бул жерде да ар дайым эле артка кылчайып, колдон чыккан мүмкүнчүлүктөрдү эстейсиң. Убагында ушуну жасасам болмок экен, айтсам болмок экен. Тигил же бул себептен көңүл бурулбай калган учурлар көп болгон, көп ойлойсуң. Албетте, кээ бирлери ушул ката, кээ бирлери көңүл бурулбай калгандан улам. Турмуш деген ушундай, эгер деген түшүнүк жок. Болду, өттү, бирок андан жыйынтык чыгаш керек. Бирок адам эч убакта өзгөрүп кетпейт экен. 1000 жолу экинчи ушундай кырдаал келсе, башкача жасайм дейсиң. 1000-нчи жолу келсе деле мурун кандай жасасаң, ошондой жасайсың. Анткени ага сенин кээ убакта мындай көңүлүң берип жаппайт. Абериңде түшүнүгүңдү аттап кетпейсиң. Мен кап ушуну деле жасап койсом болмок дейсиң. Кийин кайра ошол келсе, жок, мага бул болбойт. Мисалы, мен мындай адамдар менен мамилелешпейм. Мен мындай ишти кылбайм. Бул мага жакпайт, же мага жукпайт. Деп өзүңдүн ушул чийилип калган жолуң бар, ошону менен кете берет экенсиң. Кээ бир маселелерде. 1000-нчи жолу болсо дагы өзгөрбөйсүң. Мурун кандай болсоң, ошондой болгон принциптер да болот экен. Сиз жаңы ушу элчи болуп дайындалды деп кетип атканда, кайсы бир элдер дүрбөп, эмнеге кетип атат, эмнеге күрөшпөй атат, акырын ачыйын деп мындай. Сизге таарынган дагы адамдар болду. Же болбосо туура эле кылып атат, рас болду, ошондой кылсын деп дегендер дагы болду. Анан мындай кээде мындай карап туруп, менде жеке пикиримде рас эле мындай ушул жолду тандап кеттиңиз, акылдуулук кылдыңыз дегим келет да. Сизде бул жолду тандап кеткениңизде өкүт болгон жокпу? Туура эле кылдым деп ойлойсузбу? Биз эмне иш кылдык мурун? Өзүбүздүн түшүүнүбүзгө ылайык Кыргызстандын кызыкчылыгын, улуттук кызыкчылыгын коргодук. Ар кандай иште, ошонун ичинде мен иштеп аткан бүгүнкү иште дагы Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп коргосоң болот. Болгону бул жерде каражат, инструменттер башкача. Мен ойлойм, мурунку эле ишимде улантып жатам, бирок бул жерде жана айткан публичность бир аз башкача. Бул иштин темпи бир аз башкача, анткени жанагындай эки өлкөнүн бюрократиясы менен иштешиң керек да. Бул жакты бүтүрүп ал жакка жөнөсөң, ал жактан өзүнүн азабы бар. Бири-бирине жазып, макулдашып, ал жактан өтөт. Темп башкача. Ошон үчүн көп адамдарга бул жерде иш бир аз жандуу эмес, кызыксыздай болуп көрүнөт. Чындыгында бул жерде да ошол эле иштерди жасайбыз. Агай, анан байкаганым ушу министрликте болсо жалаң күч органдарындабы, ошол жаатында баягы эркектер эмес, айымдар иштейт экен да, мындай айымдар министр болушат экен. Анан ошол жаатта аябай таң калдым да, мындай булар колуңан келбейт, сен аял кишисиң да, мындай жаатты эркек башкарыш керек деген нерсе жок болгону мени бир эсе таң калтырды, бир эсе кубандырды. Европанын көп өлкөлөрүндө саясий лидерлер аялдар. Бүгүн Германияда дагы экинчи адам деп коелук аткаруу бийлигинде. Шойштан кийин Бербук деген айым, тышкы иштер министри, Жашылдар партиясынын лидери.
Евросоюздун лидерлеринин бири Урсула фон дер Ляйен деген айымдагы немис, мурун Германиянын коргоо министри болгон. Азыр ушул Евросоюзду жетектеп турат. Ал да абдан бүгүн кандай десем, агрессивный деп чечкиндүү орустарга каршы мындай күрөшкөн айымдар, кылычын сууруп алып, кынына салбаган айымдардан да. Бербук деле ушундай. Анан мен Бербукту мындай Кыргыздын жаңыл мырзасы деп айтсам, Кыргызстандагы кээ бир патриоттор Текебаев көкмө болуп калганго Бербук орустарга каршы болсо, анан кантип ал жаңыл мырза болмок эле дейт да. Жаңыл мырза деген бул шаар эркек мүнөз айымдар дейт. Жаңыл деген ат бекеринен коюлбайт да. Улам кыстырөлө берип, анан тагдыр жаңылып кетсин, адаш бурулуп кетсин деп жаңыл бурул деген аттарды коет да. Анан ошол жаңыл мырзанын ата энеси да ушундай ниет менен жаңыл деп койгон. Ал эми бала кандай чөйрөдө төрөлсө, ата энесинин тилеги, алардын каалоосу кандай болсо, ошого ылайык калыптанат. Ошол кыз болсо дагы балдар менен ойноп, эркек баладай мамиле кылып, шаар керек болсо күрөшө турган азамат болуп чыкканда, жаңыл мырза деп ошондон улам ат салган. Бул мүнөздүн өзгөчөлүгү. Эркек мүнөз болуп, ошолордой эле чечкиндүү, ошолордой эле дымактуу айымды. Ошол планда азыр Бербук Германиянын тышкы саясатын аныктайт. Ошол Жашылдар партиясынын программасы бул аялдарды алдыга жылдыруу, аялдардын ролун көтөрүү. Ошон үчүн Европада бул күн тартибинде ошондой, бардык жерде мисалы эркектин профессиясы деп аталган жактарга, ички иштер министрлигине, коргоо министрлигине аялдарды жылдырат. Бул деген эркек жок калды дегенди билдирбейт. Ошону менен алар бул эркектики аялдын иш эмес деген стереотипти бузгулары келишет. Ошон үчүн генерал калбай калгансып аялдарды жылдырып атат да. Бул ошол тенденция, бул саясат. Бизде деле кыстайкал жаңыл мырзалар болгон дагы. Эмне үчүн биз азыркы тапта ошо парламентте болобу, биз мындай аялдарды колдоп, алдыга сүрөп, сенин колуңан келет, ушул ишти жасай аласың деген ишенимди көргөзө албай атабыз. Кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанда андай саясат бар. Аялдарды колдоп, жөлөп таяп, жана кыздын кырк чачуулу деп мындай алдыга турмушта эле эмес, саясатта да, мамлекеттик кызматта да өткөрөбүз деген бизде принцип бар. Бул жана гендердик квоталар. Бирок эми ар кандай аткарылбай келип атат. Бизде эки тенденция карама каршы да. Муну да түшүнөбүз, аялдарды да көтөрмөлөшүш керек. Ошол эле кезде биздин эски традициялык каада салттарыбыз жаңыланып жаралып атат. Ислам жаңыланып мындай үчүп атат. Анан ошол дагы аялдардын орду менен бүгүнкү замандагы аялдардын орду антагонисттик дебейм, кандайдыр бир даражада бири-бирине карама каршы дебейм, дал келбей атат. Шайкеш келбей атат. Бүгүн ошол проблема бар. Ошол проблеманы чечип, андан чыгуу бүгүн биздин диний лидерлердин, саясий лидерлердин негизги маселелеринин бири. Биз ошону эки көз карашты айкалыштырышыбыз керек. Анткени Германиянын эң чоң проблемасы бул демографиялык проблема. Жаштар аз, карылар көбөйүп кетип атат. Ошон үчүн 500 000 жумушчу жетишпейт. Булар чет жактан издеп, таланттуу, колунан иш келген жаштарды чакырып атат. Келип бизде иштегиле депчи. Бул Германиянын эле эмес, бүт Европа өлкөлөрүнүн проблемасы. Россиянын, орустардын да проблемасы да. Кыргыздардын улуттук идеологиясынын бир эмеси, багыты бул көп балалуу үй бүлө болуш керек. Үй бүлөнүн дагы модели бар да.
көп балалуу үй бүлө болуш керек деп. Бирок бизде дагы азайып атат. Аны кармап калыштын бүгүнкү жолу ушул биздин эски салттарыбызды жаңылоо, анан ислам. Исламдын бүгүнкү жакшы бүгүнкү заманга бере турганы ал мындай чек койбойт. Үй бүлөнү пландаштыртпайт. Кудай берсе, ал бала төрөлүш керек. Эми кыргыздын философиясы бар да, биз балдарыбыз үчүн жашайбыз. Биз көрбөсөк да балдарыбыз көрөт деп мындай каниет кылабыз да. Балдарга окута берелик, чокута берелик, бутуна тургуза берелик. Мен көрбөсөм балдар көрөт да. Европада анан бүгүн Кыргызстанда да ушундай слой болуп калды. Эми бизде жашап калайлык. Балдарыбызга Кудайдын бешенесин жазган болот да деп, өзү жашап калыш үчүн балдарына жетпейт. Анда балдардын санын кыскартышка туура келет. Үй бүлөнү пландаштырышка туура келет. Акчаны пландаштыргандай эле 2 баладан ашырбайбыз, 3төн ашырбайбыз. Анан өзүбүз да дүйнөнү көрүп, өзүбүз да мындай жашап калайлык деген философия бизге келип атат. Эми батышта адамдар өзүлөрү үчүн жашайт. Кемпир чалдарды да көрдүм көчөдө. Жаштардай болуп эле жүрүшөт, активдүү. Бул жашоо образы. Мен муну да туура эмес деп айтпайм. Традициялык коом, ислам коомунда да үй бүлөнүн модели да туура эмес деп айтпайм. Биз ушундай калыштышыбыз керек. Өзүбүздүн жолубузду табышыбыз керек. Мен айткандай, бул жаңы лидерлердин жаңы милдети аларга тапшырмайт. Бүгүнкү ситуациянын эң татаалы ушул. Мына Германияда акча бөлүп атат. Төрөсөңөр көп акча беребиз депчи. Россия акча беребиз деп атат. Төрөсөңөр акча беребиз депчи. Төрөгүлө деп. Бирок философияң башка болсо, көз карашың башка болсо, акча үчүн эч ким төрөбөйт экен. Акча үчүн эч ким бала төрөбөйт экен. Ал үчүн сен өзүң философияң, көз карашың ошондой болсун. Ушун үчүн жашайбыз дегенчи. Бала үчүн жашайбыз. Биз ушундай болушубуз керек деген философия болуш керек экен. Эми аны азыр бул дин, ислам ошондой модельди мындай таңуулайт, сунуш кылат, адамдарды ошого бапташтырып да өзгөртөт. Баягы мурунку келгенимде сиздин үйүңүзгө бардым, жеңем колунан чай ичтим, тамагын жедим. Анан ошондо жеңем күлдү эле да, биз көбүрөөк романтикага кире баштадык, көбүрөөк сейилдеп калдык деген. Анан түшүндүм, жеңеме сиздин бул жакта иштегениңиз көбүрөөк жагыптыр, жанында болгонуңуз көбүрөөк жагыптыр, романтикаңар көбүрөөк орун алыптыр деп. Биз азырга чейин күнүнө 2 жолу басабыз, көп басабыз, 1 саат, жарым сааттан. Германияда ким кетип атат? Эч ким бизди тааныбайт. Эч ким саламдашпайт, эч ким токтотпойт. Басып жүрөбүз. Сондагы мына романтикага орун берип атсыңар, көп басып, көп сүйлөшүп, бири-бириңерди дагы жакындан таанып. Ооба. Тынчтыкта. Анан балдарыңар менен көбүрөөк сүйлөшүп, убакыт өткөрүү. Мен мынтип ойлоп атам да, бул үй бүлөнүн баалуулугу көбүрөөк артыгыраак экенби, же сиздин жан дүйнөңүз үчүн коомго баягы алпурушуп, күрөшүп жүргөн, коомдун жүзүндө жүргөн көбүрөөк маанилүү экенби? Экөө орду 2 башка. Ооба, 2 башка да. Мындай бири-бири менен салыштырып, экөө тең маанилүү. Мына 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж дегенде адамдын жүрүү модели, жүрүм-турум модели ошол кайсыл деңгээлде, кайсыл мейкиндикте иштеп атканына жараша болот. Мисалы, биз жаш бала кезде кыялыбыз башкача болот,
мектепке барганда башкача болот, мектепти бүткөндө башкача, окуганда башкача, 40-60 чыкканда башкача болот. Анан 70 чыкканда деле 7 жашта баладай болуп жактасаң, мисалы, туура келбей калат. Адам барган сайын ошол ээлеген ордуна, курагына, кесибине, айлана чөйрөсүнө жараша өзүн чектейт, өзгөргөнгө мажбур болот. Ал ичинен баягы эле жаш бала. Баягында эле эркелегиси келет, баягында эле эркин жүргүсү келет. А бирок коом сенден күтөт. Күткөн нерсени стандартка мындай түшөсүң да. Анан азыр мен иштеген иште, менин курагымдагы адамдан коом бир аз башка жүрүм-турумду күтөт. Мен 30 жаштагыдай, мисалы, жаңдал сала турган жерде жаңдал салат элем. Жерте стол ура турган жерде стол урат элем. Бүгүн мисалы мен андай кылсам, мага мындай жарашпайт. Коомчулук муну башкача кабыл алат. Мурун кол чапса, азыр айтат, бул жинди болгонго өспөптүр, ошол боюнча калыптыр дейт да. Ошон үчүн жан дүйнөң мурункудай эле, энергияң мурункудай эле, бирок коомду сенден күткөн күтүүсүн эске алуу менен иш алып барып каласың. Мен азыр мурункудай болгону менен сүйлөгөн сөз жасаган иштер бир аз башкача формада. Маңызы ошол эле. Коомго ылайыктап жашаш өтө кыйын да. Өмүр бою элим эмне дейт менен жашаш абдан кыйын да. Өзүң менен өзүң кала турган болсоң, жылаңаш чындыгы менен кала турган болсоң, ал кандай болот эле? Эгер мен акын болсом, жазуучу болсом, жазуучу акындын да түрлөрү бар. Предприимчивый мындай акын эмелер бар. Акча таап, чыгармасын тираждарын көбөйтүп, ар бир жасаган бул иште. Кээ бир акындар бар, жазып коет, басылып чыгабы, бирөө уга укпайбы, аны менен чатагы жок. Жакшы жазса, бугун чыгарса, ага ошол рахат. Жанында 3-4 баалаган адамдар пикирин айтса, ошол рахат. Кээ бир укук коргоочу болуп жүргөн активисттер бар. Канча адам колдобойт, пикетке чыкса, пикетке чыгат, ачкачылык жаса, ачкачылык жарыялайт, чырылдайт. Ошо өзү ыраазы. Ал өзүнүн түшүнүгү, өзүнүн принциби менен жашап атат, ошону жасап атат. Результат канча адам колдоду, маселе чечилдиби, эл эмне деп атат? Пофиг да, алар менен иш жок. Ошондой жашаган мага да жагат. Өзүм айтканымды кылып, каалаганымды кылып жүрө берсең болот. Но бирок ишкерлер, саясатчылар, ошо бюрократтар деле алар бир результатка жеткисе келет. Ошол бир буюмду бир жакка жылдырып, бир ишти аяктагысы келет. Аны ишти жасаш үчүн көптөгөн адамдарды ынандырыш керек. Каршы чыкпагандай болуш керек. Көп адамдардын башын бириктирип, күчүн бириктирип, анан ошол иште добушун алып, мисалы да, өкмөт куруп, акчасын алып, бир инвестиция алып, бир проект кылып дегенде ишти жылдырыш керек. Сен адамдардан көз каранды болосуң. Ошондо сен өзүң каалагандай, жаккандай боло албайсың. Эгер антсаң, алар сага ишенип акчасын алып келбейт. Эгер андай кылсаң, алар сага ишенип добушун бербейт. Ошон үчүн эгер иш кылам деген адамдар коомдун пикири бардыгы болбосо, сага керектүү адамдардын пикири маанилүү болот. Анан ошолорду эске алып, ошолорго жага тургандай иш кылып каласың да. Ошон үчүн кыргыздын макалы бар. Бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дегенче. Бул эми куу болуп кетпе, куу болуп кет, анан зордук зомбулук кылган зөкүр болуп кет дегендикке жатпайт. Просто элдин пикирин эске алышың керек. Эгер элге каршы сүйлөсөң, эгер сен акын болсоң, философ болсоң, эл башыңар иштебейт. Андай эмес, мындай болуш керек. Мына 50 жыл өтөт, көрөсүңөр. Туура айткан экен ошол кыз деп айтасыңар деп, ошондой эме менен жашасаң, мындай авангард ойлорду айтып, бүгүн болбойт иш, бирок 50 жылдан кийин көрөсүңөр, мен айткан келет деп жашасаң, бул башка жашоо тартиби да. Эгер жок, эл менен бүгүн иште бир результатка жеткирем десең, бир нерсе жасашым керек десең, анда уже жана эл ойлогон агымга түз каршы чыкпастан чогуу сүзүп, бир аз анымда ары бери бурганга
аракет кылыш керек. Мен мына кээ бир Назира, сиздин ойлоруңуз бар. Бүгүнкү агымга мындай көпчүлүктүн агымына мындай каршы келген. Мен эле систем көчкү келип атканда кичинекей арчалар ушу көчкүнүн алдында турат го. Ийилип, кайра туруп, үстүнөн басып өтүп кетсечи. Ийилип, кайра мындай турган арчаларды элестетем да, каршы туруш кыйын. Бирок көгөрүп, өз оюн айтып турган адамдар да коомго керек. Алар балким чоң бизнес жасай албайт ошондой ой үчүн. Балким алар чоң карьера жасай албайт. Көп душман күткөндүгү үчүн. Бирок алар ошол жана опорный точка, таяныч точкалары да коом ошондой адамдарга таянат. Көп болуш керек алар. Баары эле прагматик болуп, түлкү болсо түлкү, бөрү болсо бөрү болуп кетсе, анда мындай ориентир болбой калат. Ориентир болгон адамдар сөзсүз болуш керек. Мен аларды колдойм. Бирок мен айтайын дегеним, биз жанагы шайлоолорго катышып жүргөнүбүз үчүн көбүнчө эл эмне деп ойлойт экен. Аны опрос жүргүзөсүн, өзүбүз да жүргүзөбүз, эл аралык уюмдарда кандай дейт экен, бүгүн эмнени айтыш керек, эмнени жактырып атат, кандай галстук байланыш керек, эмне кылыш керек деп баарын эске аласың да. То есть саясатчы каалайсың, каалабайсың, жана элдин агымы менен кошо жүргөн кесип. Бизнесмендер деле ошондой. Бирок жөн эле жетеленбестен жетектеш керек. Кошулганда акырын рульду алып башка жакка буруп пайдап кетиш керек. Бул искусство. Бизде азырынча тилекке каршы популисттик, примитивдик популизм бул жетектер элдин артынан ээрчийт. Кээ бир саясатчы болобуз дегендерчи, элдин артынан ээрчебеш керек. Элдин табитин, саясий табитин, маданий табитин, эстетикалык табитин, керектөөчү табитин калыптандырыш керек. Бизнесмендер өзүнүн товарын таңуулап адамдарды көндүрүп коюп атпайбы? Ушундай кийинишиң керек, ушундай отургуч сатып алышың керек, ушундай тамак жейишиң керек деп бизге стандарттарды байлап коюп атышпайбы? Жүрүм турумду, ой жүгүртүү да ошентип мындай таңууланат. Таңууланып атат туш тараптан. Ошондуктан ар бир пикир өзгөчө, оригиналдуу, жалпы шаблонго туура келбеген көз караштар бул абдан баалуу, анткени ал балким коомдун, өлкөнүн өнүгүү, келечектеги өнүгүү багыты. 50 жыл, 100 жылдан кийин элдер түшүнөт. Жакшы жагы булар тарыхын унутпай, анын жаман жагын дагы унутпай, жасалмалабай, андан сабак алганга умтулат дегеним. Буну албетте немистер койгон эмес. 45-жылы ноябрда ушул эстелик ачылган экен. Согуш бүткөндөн кийин 5 айдын ичинде эле ушундай чоң комплекс мемориалды ударный теп менен жасап коюшкан экен. Бул курман болгон Берлинди, Рейхстагты бошотуп атып, жалпысынан эле фашисттерден дүйнөнү куткарган советтик солдатка курман болгон советтик солдаттарга эстелик. Муну албетте немистер койгон эмес. Советтер Союзу болгон, бирок немистер бап эстеп, эч кимге кол тийгизбестен ушуну карап келип атат да. Мына азыр өтө тайкы болуп турат. Польша менен Украинада, Прибалтта орустун акыркысын эмес, Кутузов, Пушкинге чейин мындай алып жогот, Суворовго чейин алып жогот. Екатеринага чейин алып салышты. Булар мына бүгүнкү күнгө чейин ушул эстеликтерге кол тийгизбейт. Булардын ушул мен жакшы сапаты дегеним ушул тарыхты унутпайт, жасалмалабайт. Анан ушул согуштун азаптары жөнүндө дагы бул жерде бир эстелик бар эле. Тигинде турат. Көрдүңбү? Согуштун азапты жөнүндө дагы бир эстелик бар. Мынакей тигинде турат. Бирок ага тилекке каршы бара албайбыз. Жакында Германияда футбол боюнча чемпионат башталат. Анан ушул проспектине мынакей жаап, асфальт таштын үстүнө мындай газон коюп атат.
Бул болельщиктер үчүн экен. Алар кечин чоң экрандар коюлат, ушул жерден көрүп, пиво ичип, ары бери болельщиктер басып жүрсүн деп ушундай жумшак шибер коюп атышат. А чемпионат бүткөндөн кийин буларды жыйнап алып кетишкен да. алып кетишет. Сонун агай, буга байланыштуу суроо. Немистер ошол өзүнүн айыбын моюнга алып, биз ушундай учурунда катачылык кетиргенбиз деп мындай кечирим сураганды, андан мындай бир талим алганды билишет экен да. А биз кыргыздар ушул жаатта кандайбыз агай? Аксаган жерибизди моюнга алып, катачылык менден кетти деп камчыбызды моюнга алганды билебизби, билбейбизби? Биздин философиясында бар. Камчыны моюнга алганчы. Бирок немистер улуу эл чоң согуш кылып утулушту мойнуна бүгүнгө чейин ак чөп башта деп кемчилдигин алып келип атышат. Бирок акыркы геосаясий өзгөрүүлөр немистер экинчи, үчүнчү орунда болуп алдыга чыкпаш артта жүргөндөр да. Америка, Франция, Англия победительдер, жеңүүчүлөр алдыда болуп, бул артында жүргөн. Бирок акыркы окуялардан улам Германиядагы мындай өзүнүн амбициясы ойгонуп, илгери бул рейх, империя болгондо. Анан ошол заманын эстеп, анан көп уюлдуу, көп ордолуу дүнөө курулуп атканда, немистер дагы өзүнүн үнүн чыгарып, мындай орун ээлеп, саясий, экономикалык борборлордун бири болобуз деп аракет кылып атат. Бирок ошол аракетти мен оюмча тарыхты кайра жазып, тарыхты чийгенден эмес, ошол тарыхты унутпай, ошондон сабак алгандыгы менен күчтүү болот деп ойлойм. 30 жылдык кыргызча агай акыркы. Ошентип алабызбы, ошого немебиз жетеби? Сурфубуз. Мына Ак үйдүн алдында 7 апрелдердин каармандары ушундай эле, ушундай эле эстелик турат. Ал деле биз ушул кара тарыхыбыздын кара барактары жөнүндө эстелик. Анан ошол апатка каршы күрөшкөн кыргыз патриоттору эстелиги. Аны мынакей бийлик алмашса да, анал ошол жерде турат. Канча президент алмашты апрель күнү, тазым күнү ошол жерге барышат. Бул дагы салт болуп калыш керек да. Агай, ката кетирген ажолорубуз деле кечирим сураш керек беле? Акчап башта дегенге. Кечирим, албетте баарыбыздын кемчилдиктерибиз, жасай албай калган иштерибиз бар. Бизге ишенген адамдардан кечирим сурап койсок, бул ашыктык кылбайт. Ар бирибиз. Анын үстүнө биринчи адам болуп өлкөнү башкарган адамдар ушул кыргыздар айтат го, билип билбей кылган күнөөмдү кечир дегендей, керек болсо кемчилдиктерин санап айтып берип, мен ушуларды жасайын дедим эле, тигил же бул себептен болбой калды. Мага ишенгениңерге рахмат. Актай албаганым үчүн кечирим сурайм деп койсо, бул да өзүнчө салт болуп калат да. Көкүрөңүздү көп эле тыңшайсызбы агай? Сөз. Эң өкүнгөндөрүм, чоң өкүнүчтөрүм бири жалкоолонуп күндөлүк жазбаганыма. Мурун менин эс тутумума ишенип баарын билем деп жүрө берет элем, акыркы кезде эстей албай калдым. Ким эле, каерде эле, аты ким эле, өңү кандай эле деп, даже чогуу жүргөн адамдардын бир бөлүгүн унутуп калат экенсиң 30 жылдан кийинчи. Анан чоң өкүнүч убагында канча адамдар айтты, кечен Чордонда жүрөсүң тарыхый окуяларын жазып жүр деп. Абдан көп адамдар айтты. Жалкоолонуп жүргөм, бүгүн абдан өкүнөм. Сиз айткандай, артты карай турган, анализдей турган, жыйынтык чыгара турган убакыт келди да. Ошолордун баарын тартиптеп бир эскерүү жазып койсо, мемуар деп коебуз деген ойлор тез келет. Ошондой маалда сиз айткандай бүт өзүң анализдейсиң өзүңдү.
бетиңиз чымырап ий деген өкүнгөн жерлериңиз барбы? Бар, көп. Көппү? Абдан көп. Ама азыр болсо бош убактыңарда ошентип отуруп алып, жаза берсеңер акырын. Кийин кандай китеп чыгат эле, ал буш ичинде окуяларга бай болуп беле, элдин сырларын ачат белеңиз, жашыруун көмүскөдө калган нерселер айтылат беле, эмнелер айтылат беле? Мен мисалы көп айтат, азыр эле жазып мындай жарыялай бербейсизби, андан кийин китеп болуп калат депчи. Эми бул жанагындай. Азыр жазсаң, жаныңда жүргөндөрдүн, чогуу иштешип аткандардын жарымы сага душман болот. Кийин жазам десең, кийин жазганыңды кийинки муун түшүнбөйт. Булар эмне эле бири-бирин жамандап, бири-бирин мактап атат деп кийинки муун түшүнбөйт да. Ушундай бир дилемма бар да. Анын саясаттан кетпесең да, кетсең да, баары кыргыз кичинекей бир уч элбиз да, бири-бирибизди тааныйбыз, жаманда жакшылыкта жолугуп жүрөбүз. Анан болгондой жазып, ошол кездеги бааларыңды бергенден бир аз мындай, ушунун кереги барбы? Кызуусу өтүп кеткенди, 10 жыл, 20 жыл мурунчу. Тарыхта агай булардын баары. Биз сабак алмакпыз да окуп. Албы. Ошону эми биз эмес башка бир тарыхчылар жазса жакшы болмок. Тарых буруйт алар. Силердин чыныгы чыркыраган чындыгыңарды билбейт да, көкүрөгүңүздө кайнаган. Ошон үчүн өзүңүздүн жазууңуз керек болот. Мен азыр жазсам далай адамдар азыр сүйлөшүп, мындай бир иш кылып, же мындай олтурган адамдардын далай мындай чалкасынан кетет да. Агай жазып турупчу, балаңызга бересиз. бересиз. Айтам, аны 100 жылдан кийин ал жарыялагандан кийинкилер аны түшүнбөйт. Көзүм өткөндөн кийин чыгарасың деп коңуз да. Эмне болсо ошол болсун деп. Будун чаң чыгарып кетесиз анда да. Сон баягы азыркы жаңы муунду сырттан карап, жаңы келаткан Кыргызстандагы өсүп келаткан муунду көрүп, ичиңизде кандай сезимдер пайда болот? Суктанасызбы, учуңуз кура эмескен дейсизби, же тескерисинче аятан көрө жыл өткөн сайын кийинки муун алсырап баратат дейсизби? Кандай баа берет элеңиз? Ар бир муунун өзүнүн тарыхый милдети бар. Ар бир муунга өзүнүн мындай ылайык проблема, чакырыктар бар. Аны чечүүнүн жолдору да ар кандай болот. Мен азыркы муунга суктанам. Алар биз көрбөгөн нерселерди көрүштү, биз билбеген нерсени билишет, жаш кезинен эле. Мүмкүнчүлүк абдан чоң. Мен бүгүн эле эртең менен карасам, искусственный интеллект мындай которуп берип атат. Биз эми мурун тил билбей кыйналат электе. Азыр дагы 1-2 жыл өтөт, тилди жаттап үйрөнүштүн да кереги жок. Өзүңдүн тилиңде сүйлөсөң, дүйнөнүн ал каалаган тилине синхрондуу которуп берер. Автоматтык түрдө тексттер которулуп атат, фильмдер которулуп атат. Бул укмуштуу да мүмкүнчүлүк ачат жаштаргачы. Биз жомоктогудай заманга келдик да. Мунун 30 жыл мурун эмес, 20 жыл мурун элестетүү мүмкүн эмес эле да. Жаштарга мына ушундай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Мына Германияда жүрөбүз, бардык жерде кыргыз жаштары жүрөт. Бул жерде да алар мындай ийгиликтерге жетишип атат. Өз алдынча ой жүгүрткөндөрү чоң адамдыкындай. Албетте, бул жашка бүгүнкү муунга суктанасың. Дагы 5-6 жылдан кийин кандай чоң өзгөрүүлөр болот дүйнөдө? Аны да мындай туюп турабыз. Жаштарга суктанабыз, мүмкүнчүлүгү чоң. Биздин турмушту татыктуу улантат деп ишенебиз. Мына өзүң экинчи жолу Германияга келип атасың. Канике Алымбекова менен чогуу келдиңер. Мен өзүм Гамбургда барып катыштым. Жаштар ата мекенине барып келгендей эле болду. Кыргыздардын башын бириктирип, мекен менен болгон байланышын искусство, маданият дагы ишке ашырат экен. Булар акындар, жазуучулар, кинематография,
ырчылар, композиторлар, бичилер келгенде кыргыздар алыс жактардан дагы болсо, башка шаарлардан, областтардан келип, ошол жерде бири-бири менен таанышып, концертти көрүп кетип отурат. Мен айткандай, бул дин, бул биздин улуттук маданият, биздин башыбызды бириктирип, дин тилибизди сактайт экен. Мына сиздин келишиңиз, дин кызматкерлеринин келиши, башка жазуучу акындардын келиши дагы так ушундайга кызмат кылат. Анан агай дагы бир суроо ушул эстеликтин алдында турабыз да. 9-майды булар кандай белгилешет, эмне кылып өткөрүшөт, кандай иш-чаралар өтөт? Бул гүл чамбарлардын арасында биздин кыргыздардыкы да турат, Советтер Союзу жана социалисттик лагердеги өлкөлөр 9-майда биз майрамдайбыз деп айтабыз. Албетте немистер ал күндө майрамдабайт. Бирок ал ошол тарыхты курман болгондорду мындай эскеришет. Биздин ошол коалициянын батыш мүчөлөрү 8-майда белгилешет. Азырга чейин белгилеп келет. Россия Украин согушунан кийин катуу ажырам болду. Тоскоолдук болбосо дагы бул күндө мындай белгиленгенге немис коомчулугу мындай катышпайт. Жакында эле Мерген Тургандын концертине катыштыңыз. Анан ошол адамдын сыйлыгы жок экенин билгенден кийин кой сага сыйлык алып бергенге аракет кылалы деп катайы кат жазып Маданият министрлигине ушинтип болгон аракетиңизди жасап атасыз. Ушул тууралуу айтсаңыз. Элчиликтин негизги милдеттеринин бири ошол өлкөдөгү кыргыздар менен, кыргызстандыктар менен иштөө, алардын укугун коргоо. Элчилик ар биринин укугун коргоп, маселесин чечип бере албайт. Эгер диаспоралар ынтымак болсо, биримдик болсо, алар бири-бирине жардам берип, маселелерин чечишет. Мына ушул жерди кыргыз үйү деп мен келгенден кийин жасадык. Ушул диаспора өкүлдөрү жиналыш өтүп, ар кандай иш-чараларды өтүп, уюмдар түзүлсүн депчи. Кыргыздар Германияда көбөйүп атат. Алардын башын бириктириш керек. Алардын ата мекен менен болгон, Кыргызстан менен болгон байланышын үзбөшүбүз керек. Но ошентип баарын башын бириктирип жүргөн биздин чыгармачыл адамдарыбыздын бири Мерген Турган. Мен 2 жылдан бери диаспора уюштурган абдан көп иш-чараларга активдүү катышып жүрөт. Ошон үчүн 3 диаспора уюму, Даниек, Түндүк, Мурас уюму элчиликке кайрылды. Өкмөткө айтып койсоңуз, Германияда кыргыздар ушул суранабыз, Мерген Турган биздин башыбызды бириктиргенге, ынтымагыбызды күчөткөнгө абдан чоң салым кошту. Мекен менен болгон байланышыбызды бекемдеп үзбөй турат. Ошол кишинин эмгегин баалап, бир мамлекеттик сыйлык берилсе деп өтүнүчлөрүн айткан. Мен өкмөткө диаспоранын атынан кайрылдым. Өкмөт бүгүн ал сунушту туура деп таап, мындай документтерди жыйнаштырып, карап көргөнү турат. Өкмөттүн күн тартибинде бар. Мына сиздер дагы экинчи жолу мен сизди Германиядан жолугуп атам. Германияга келип, жөн эле келип, жеке турист катары көрбөстөн, кыргыз диаспорасын башын бириктирип, шаардан шаарга барып, жолугуп, мекен менен болгон байланышында күчөтүп атасыңар. Сиздерге дагы чоң рахмат. Мына бул Европада, Холокостто, жалпы Европада фашизмдин курмандуу болгон еврейлерге арналган мемориал. 2700 ушундай бетон тумбалар турат. Бул көрүштөндү символизируп этет го. Анан жылына 3,5-4 миллион турист ушуну көрүп кетишет.
Булар мындай, мен Франкфуртта болгондо дагы бир аянтта мындай эстеликти көрдүм жерде. Ошол фашисттик жаштар китептердин баарын ошол жерге алып келип өрттөгөн экен да. Кече эле университеттин студенттери дейт, билим алып китепти жакшы окуп жүргөн балдар бир маада эле алмаштырып койгондой зомби болуп эле дейт. Китептердин баарын өзүлөрү окуп жүргөн китепти, библиотекалардын баарын алып келип эле ошол жерде өзүлөрүнө жакпаган, тарыхты кайра жасайбыз деген ошол да жазабыз деген. Баарын өрттөгөн деп ошол жерде жазып койгондо немистер эч тартынбай ошо келген адамдар көрсүн, жаштар көрсүн, келечек муундар көрсүн деп айтат. Мен ушул жагын кайра 3 эстеликти көргөздүм. Кайра ушуну мындай баса белгилеп атам. Бул да калктын, улуттун улуу сапаттарынын бири. Агай, мен бияка келипчи байкаган нерсем, бул Германияда калган кыргыз үй бүлөлөрүнүн балдарынын тили немисче чыгып атканын көрүп атабыз. Кыргызстанда болсо биздин балдарыбыздын баары тили орусча чыгып атат. Интернеттин баары орусча болгон үчүн, көп бала бакча орусча болгон үчүн. Анан Америкадагылардыкы англисче чыгып атат дегендей. Бир аз коңгуроо какчудайбыз да, бул тил жааты кандай болот, келечеги кандай болот деп, ошол жаатта кандай иштерди алып барсак болот деп ойлойсуз? Биз ушул үйдү ачканда ушул жерде балдарын алып келип кыргыз тилин үйрөтсө, кыргыз маданиятын үйрөтсө, кол өнөрчүлүгүбү, комузу ойногондубу, анан кызыккан жаш балдардын кызыккан иш-чараларын ушул жерде жасаса деп ачканбыз. Но тилекке каршы азырынча андай демилге менен ата-энелер мындай чыга элек, анткени балким алыс жашап келип кете алышпайт. Бирок биз бүгүнкү жаңы технологияларды пайдаланышыбыз керек экен. Кыргызстанда атайын ушул кыргыз тилин таратуу, колдоо боюнча программалар бар, мамлекеттик мекемелер бар. Бул онлайн, телефон аркылуу, соцсет аркылуу баарын жинай албасаң дагы ушул жерлерде 2-ден 3-тен жинай алышабы, интерактивдүү ыкма менен Кыргызстандан туруп эле үйрөтсө болгудай. Мультфильмдер кыргыз тилинде, кызыктуу мультфильмдер кыргыз тилинде мындай чыкса, которулса, эгер өзү чыгара алсак, дубляж кылсак, анан балдар ушуларды карап кыргызча сүйлөй баштайт эле. Балдарыңыз азыркы тапта биякта окуп атат да, анан ушул немистерде билим берүү жааты кандай экен, кандай өзгөчөлүктөргө эгидер экен булар? Биз билим жаатын канткенде өстүрө алат экенбиз? Мындай ой жүгүртүп, салыштырып көрдүңүздөрбү? Биринчиден, Германияда билим бекер, акысыз. Мектепте да, жогорку окуу жайларында да, мамлекеттик жогорку окуу жайларда окуу бекер. Кыргызстандык ар жаш адам келип окуса болот. Бир эле шарт, немис тилин билишиң керек. Жакшы билишиң керек, окуп алса болот. Булардын билим берүү системасы биздикине окшош, 3 баскычтан турат. Мектепке чейин, башталгыч класс, анан орто. Ортосу 2-ге бөлүнөт, 10 класска чейин сөзсүз окулат. Анан 12, 11, 12, анан кээ бирлер 13 класска чейин окугандары бар. Алар сөзсүз эмес. Кала жогорку окуу жайларына барам деген адамдар андан ары мындай окусын улантса болот. Биздин эле системабыз окшош. Мен кайсы биякта жүргөндө деле аябай сырткы келбетибиз башкача болгон үчүн улам бир токтотуп алып, сен каяктансың, кайсы жерден келдиң эле деп аябай кызыгып атат да. Италияга барганымда деле, Францияга барганымда деле. Анан көбү мени Япон же Кытай деп ойлошот, же Корей деп ойлошот. Анан мен Кыргызстандамын десем, Курдистанбы же башкабы деп эле башка өлкөлөр менен эле салыштырып атканы мени абдан өкүндүрөт. Ал тургай бир итальянец мени сен оруссуң да деди. Мен орус эмесмин, мен кыргызмын десем,
здравствуй деди, мен здравствуй деп жооп бердим. Мына айтпадым беле оруссуңар да силер кыргызстандар деп атпайбы. Аябай чычалап кеттим да. Анан неге Казакстанды көбүрөөк таанышат да Кыргызстан дегенде такыр тааныбай айтканы мен бир аз намысыма тийди, бир аз эмес көп эле намысыма тийди. Биз кандай деп ойлойсуз? Биз маданиятыбыз менен өзгөчөбүз, кийимибиз менен өзгөчөбүз, тилибиз менен өзгөчөбүз. Анан мындай аябай чоң бир концерттерди уюштурсак кандай болот эле? Элестетиңиз, комуз менен шаңшып атканын, улуттук кийим менен чыгып аткандарын, улуттук бийлерибизди бийлеп аткандарыбыз. Бир ушундай бир ушул жаатында ойлонуп көрсөңүзбү дейт элем да. Бул бүтүндөй Германияга Кыргызстан ким экенин кантип таанытсак болот агай? Германияга, Европага иши башка өлкөлөргө. Казакстан менен Өзбекстанды бизге караганда көбүрөөк билишет. Алар чоң өлкө, экономикалык, анан соода саттык көлөмдөр абдан чоң. Ошондон улам чечим чыгарган адамдар көп билет. Ошондон улам массалык маалымат каражаттарында көп жазылат, көңүл бурулупчу. Анан элдин оозунда болсоң Кудайдын кулагында дегендей, СМИ жаза берсе эле элдин кулагында болуп калат экен да, ошон үчүн аларды көп билет. Биз экономикалык салмагыбыз тилекке каршы азыраак. Бирок бизден таланттар чыкса, спорт жаатында таланттар чыкса, чыгармачыл жакта таланттар чыкса, дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары, регионалдык массалык маалымат каражаттары жазса, анда элдин мындай кулагында болосун, эл билип калат, көп жазылса. Дүйнөдө 200-ге жакын өлкө бар, майда өлкөлөрдү чындыгында мындай элдин баары. Майда өлкө болгусу келбей атат, улуу өлкө болгусу келип атат агай. Биздин философиябыз улуу, касиетибиз улуу деп ойлойм да. Анан кошуна колоңдорубуздун аты чыгып, кошуна колоңдун жанында атыбыз өчүп атканы мени абдан чычалатып атат да. Анан бияк Кыргызстанды, мисалы үчүнчү, кыргыз кыздары немистерге күйөөгө тийип, итальянецтерге күйөөгө тийип, түрктөргө күйөөгө тийгенде күйөөлөрү укмуш кыргызды сүйүп калат экен. Жана эле Жони Жезде. Байкадыңызбы? Жони Жездебиз калпак кийип, комузун колго алып укмуш ырдап атат. Демек, кыргыз укмуш сүйүлө турчу эл турбайбы? Эмнебиз жетишсиз болуп атат? Ынтымагыбыз жетишсиз болуп атабы? Кайдыгер болуп атабыз багай? Дүйнөлүк деңгээлде Кыргызстан мындан да көбүрөөк таанын билиш үчүн экономикасы биринчи кубаттуу болуш керек. Экономикага маданият байланган экен баары бир. Экономикага маданият байланган, экономикага спорт байланган. Анан эми дүйнө ошол товарың менен билет экен, или сен сунуш кылган ушул чыгармачыл продукцияң менен, или спортто жетишкен ийгилигиң менен, илим менен техникада жетишкен илиң менен, жыйынтыгың менен билинет экен да. Эгер биз элге, дүйнөгө таанылабыз деген максат койсок. Агай, маданият министрлиги менен сүйлөшүп турупчу. Анан кандай иш-чара кылсак болот десеңер болотпу? Болот, bizde. Мындай аябай чоң, билбейм, Германиянын чоңдору, үлкөндөрү келген, бүт телеканалдары тарткан. Ушундай кылалыкпы деп тыбырчылайм да агай ичиме. Мүмкүн болгон жерде, коомдук реакция боло турган жерде биз акырындан болсо дагы Кыргызстан жөнүндө айта беришибиз керек. Эми Кыргызстан жөнүндө айта беришибиз керек бул жак. Эми между нами дегенде да. Немистердин тынчыкма жылдыздарын чакырсаң, эми жылдыздар келсе эл көрөт да, болбосо көрбөйт. Кыргыздын передачасын 1 саат чыгарып койсо деле көрбөйт, аттап өтүп кетет, канал көпчү. Анын үчүн булар кызыккан чыгарма ырдаш керек кыргыздар. Булар окуп жүргөн. Же булардын известный адамдары ошол жерде барып жүрүш керек, мактап. Эртең уюштурсаң известный адамдары да келбейт. Келиш үчүн теге Кыргызстан салмактуу болуш керек. Жөн эле мен уюштуруп келгиле деп миң айтсаң делем да келбейт да. Биздин кичинекей өлкө деп билет. Даже орустар чакырса эч ким барбай койду да.
Орустардын Анан эми биз бардык оркестрибиздин баарын алып келип алып филармонияга айдап кирип чакырсак деле эми СМИ жазбайт. Ичине 2000 адам толтурушубуз мүмкүн, жарымы кыргыз, ак бак болуп толтурушубуз мүмкүн. Чакырып келип бер депчи. Бирок немистер СМИлер жазбайт. Жазса дагы эл окубайт. Ушундай экен да. Мисалы айылдагы бир кыз сага окшош болом деп бир нерсени жазса, аны окубайт, сен окуйт. Ушундай эле да. Просто бул акырындап мамлекет өзүнүн салмагын көрсөтүш керек. Анан ошого жараша таланттуу адамдар чыгат. Анан ошого жараша мындай катарга кошулуп, мындай катарга кошуласың. Мисалы биз кичинекей болсок дагы Казакстанга барат, ошо эртең Кыргызстанга келет. Ушулар тезирээк болуп турса, Кыргызстан деген өлкө бар экенин билип калат. Или андай болбосун, жанагындай жаңжал чыкса, Палестинадай болуп. Палестина бар экенин билет, анткени жаңжал чыгып атат. Эми андай белгилүүлүктөн Кудай сактасын деп коет го. Мурунку келгенимде кыргыздар менен сүйлөшүп, немистер бизди билет бекен деп аябай адыраңдап сураганда. Ооба, теме Кыргызстанды митинг аркылуу билет, анан ала качуусу аркылуу билет дегенде мен аябай кирерге тешик таппай калгам да. Жалаң мындай жакшы эмес жагыбыз көбүрөөк чыгып атканы өкүндүрүп атат. Кудай буйрса, эми Кыргызстаныбыз салмактуу болсо. Айтабыз, өзүбүз эметип алып, биздин улуттук кийимибиз бар, ошончон эл тааныйт дейт. Ар бир элдин өзүнүн улуттук кийими бар да. Кээде бир мамлекетте 6-7 мындай эл болсо, алардын ар биринин өзүнүн кийими бар да. Биз алардын кийиминин айырмасын билбейбиз. Бизге африкалыктар баары көзүбүзгө бирдей эле болуп көрүнөт. Ар кимдин өзүнүн узору бар, өзүнүн баштарынан алар дүйүп алышкан, биздин элечектей эле мындай бир нерселер бар да. Биз билбейбиз аларды, айырмалай албайбыз. Кыргыздыкын өзүбүзгө жакшы көрүнөт, буларга мындай башка элдер айырмалай албайт да. Коңшу элдер айырмалашы мүмкүн, өзбөктү билебиз, тажикти. Мисалы Африкада, анан Латин Америкасында бүт эле бизге индейец да барбычы. Боливиядан, Венесуэладан, Мексикадан биз үчүн мындай айырмасы жок дегендей эле да. Кийимибиз бар, анан ошол менен тааныш керек. Аны менен тааныбайт. Эме болуш керек. Аны менен эсте сактап калышы мүмкүн, бирок бизде ушул жанагындай таланттуу адамдар көп. Туризмди өнүктүрөлү. Туризм канчалык көп адам барса, туура айтасың. Канчалык көп адам барса, Кыргызстан жөнүндө ошончо көп билет. Ылайым Кыргызстандын өнүгүшүн абдан каалайбыз. Өзгөчө азыркы келаткан жаштардын ичинде өзгөчө бир дем бар деп билем. Кыргыз дилин, маданиятын көтөрүп жүргөн. Ошол нерселер бизди сөзсүз түрдө өстүрөт, өнүктүрөт, экономикабызга дагы ошол нерсе көмөк болот деп ойлойбуз. Ошол агай, мен сөзүмдү жыйынтыктап атам дагы мындай Кыргызстан өнүгүшү үчүн нелерди кылышыбыз керек, өнүккөн өлкөдө туруп алып эмнелерди баамдадыңыз, мындай насаат кылып, кулагынан күмүш сырга кылып, балким элге кайрылууңуз бардыр. Биринчиден, Назира, сизге чоң рахмат. Германияга келип, бул жерде кыргыздардын башын бириктирип, аларга дем берип, шыктандырып, биздин алдыбызга маселелерди, проблемаларды коюп, азыркыдай болупчу жүргөнүңүзгө, мындан кийин да келип туруңуз, биз сизди көргөнгө, тосуп алганга даярбыз жана кубанычта болобуз. Биздин жаштарга айтам, биринчи кезекте биз билим алышыбыз керек. Экинчи, биз мээнетке, эмгекке даяр болушубуз керек. Жеңил оокат жок. Эч жерде жеңил оокат жок. Кыйынчылыктардын баарын жеңгенге мындай настройдо болушубуз керек. Ата энени, мекенди сүйүшүбүз керек. Мен ойлойм, ар кандай ийгиликтин негиздери ушулар болот. Сон, рахмат агай. Сизге деги атай 2 күндөн бери бизге атай убакыт бөлүп, биз менен жүрүп, көп нерсени көргөзүп, Берлинди көргөзүп келдиңиз. Тарыхын айтып бердиңиз, дастарканыңызды жайдыңыз. Сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү,
балким пикирлериңиз бардыр, ойлоруңуз бардыр, Кыргызстанга салым кошо тургандай бир идеяларыңыз бардыр, комментарийге сөз калтырып коюңуздар. Жана каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.